Ассаламу алейкум биздин көрүүчүлөр, катталуучулар жана коноктор. Сиздер менен көрүшүп, учурашып жатканыбызга кубанычтабыз. Сиздер менен Ден соолук каналы. Бул видеодо биздин көрүүчүлөрдөн келген эң көп суроого жооп беребиз. Тыгарак айтканда, белок деген эмне, углевод деген эмне жана майлар деген эмне деген суроого. Мен ден соолукта болгум келет, мен арыктагым келет, мен формада болгум келет, же болбосо мен салмак кошкум келет, мен диета кармашым керек деген ар бир адам белок, углевод жана майлар тууралуу сөзсүз билиши керек. Жана бул видеодо жеткиликтүү белок, углевод жана майлар жөнүндө жалпы түшүнүк алуу үчүн жөнөкөй тил менен бардыгын түшүндүрүп беребиз. Дээрлик жогоруда айтылган заттардан адамдын денеси куралган. Бул 3 зат адамдын организмине эң керектүү заттар. Алардын жетишсиздиги же ашып кетүүсү ар кандай ооруларга чалдыктырышы мүмкүн. Жана белоктор, углеводдор жана майлар биз жеп жаткан тамак аштарда ар кандай өлчөмдө бар. Бул видео ар бир адамга азыр болбосо да келечекте өзүңүздүн ден соолугуңуз жөнүндө кам көрө баштаганда сөзсүз керек болот. Бирок ден соолукка камды азыртадан көрө баштаңыз. Ошондуктан видеону аягына чейин көрүңүздөр, абдан кызыктуу жана пайдалуу болот. Достор, эгерде биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталып видеобузду өткөрүп жибербеш үчүн коңгуроону басып коюңуз. Ар бир видеобуздан пайдалуу нерселерди аласыздар. Биринчи, белоктор. Белоктордун адам организминдеги ролу чоң. Жөнөкөй тил менен айтканда, адам денесиндеги булчуңдар дал ушул белоктордон куралат. Кайталайбыз. Адам денесиндеги булчуңдар дал ушул белоктордон куралат. Жакшыраак түшүнүш үчүн белокту курулуш материалы менен салыштырсак, биз аны кирпич менен салыштыра алабыз. Үйдү элестетебиз, ошол үйдүн кирпичтери бул белоктор деп эсептей бергиле. Үйдү кирпичсиз кура албайбыз, ушул сыяктуу эле адамдын денесиндеги булчуңдар белокторсуз кура албайт. Демек, адам денесиндеги булчуңдар дал ушул белоктордон куралат экен, достор. Экинчи, углеводдор. Бул физикалык активдүүлүктү жогорку деңгээлде кармап туруш үчүн, ошондой эле мээнин иштешин камсыздап турган энергия. Бул энергия, достор. Биринчи кезекте углеводдор физикалык активдүүлүккө керек. Кара жумуш жасап жатканда, бир кыймыл аракет жасап жатканда, чуркап баратсаңар, спорт менен машыгып жатсаңар, бийлеп жатсаңар, булардын бардыгы тең кыймыл. Адам ушул сыяктуу кыймыл аракеттерди жасаш үчүн углеводдор керек. Албетте спортсмендер же болбосо физикалык жумушту жасап жаткан адамга углевод көп талап кылынат. Үчүнчү, майлар. Майлар адам денесине алмаштыргыс органикалык бирикмелер. Майлар адамга энергиянын булагы, ошондой эле резервдик энергия булагы боло алат. Адам тамак менен энергия алат. Эгерде тамак аш организмге жакшы жетишпей жатса, жетишпеген энергияны, витаминдерди организм майлардан алат. Ошондой эле терибиздин бир жери тытылып айрылып кетсе, калыбына келтирүү үчүн майлардын эсебинен калыбына келтирет. Адам ооруп жатса, оору учурунда жетишпеген витаминдерди майлардын эсебинен алат. Ошондой эле майлар кан тамырдагы кандын жүгүрүүсүн жакшыртат жана ал кандагы пайдалуу элементтерди териге жакшы сиңүүгө жардам берет. Пайдалуу элементтер жакшы сиңсе, терибиздин клеткаларында болгон зат алмашуу жакшы болот. Тырмактарды жана чачты бекемдөөгө салымы чоң. Тамак ичкенде ашказанга барган тамактагы пайдалуу элементтерди жана витаминдерди жакшы сиңиргенге жардам берет. Достор, ошентип сиз белок, углевод, майлар жөнүндө жалпы түшүнүк алдыңар. Биз жеп жаткан дээрлик бардык тамак аш, азык-түлүктөрдө белок, майлар жана углеводдор бар. Болгону кээ бирөөндө азыраак, кээ бирөөндө көбүрөөк. Эми ар бири жөнүндө кичине тереңирээк маалымат бере кетели. Белоктор булчуң топтоого жана арыктоо мезгилинде денедеги болгон булчуңдун пайызын сактап калууга керек.
Эгерде денеде белок жетишпесе, сиз салмак жоготосуз. Бирок майдын пайызы денеңизде кала берет. Белок жоголуп кетсе, май дагы жоголуп кетпейт. Май өз ордунда кала берет. Белок организмиңизде тез арада азайып кетсе, келбетиңиз жана дене түзүлүшүңүз начарлай баштайт. Булчуң жоголуп, анын орду май болуп калат. Эми белокту азык-түлүктөргө өтсөк, курамында белок көп азык-түлүктөр булар. Эт, албетте майы жок эт, балык, канаттуулар, быштак жана деңиз азыктарында белоктор көп өлчөмдө болот. Углеводдор. Жогоруда айтылгандай, кыймыл-аракетке, физикалык активдүүлүккө керек энергия. Углеводдор өз учурунда жай жана тез өздөштүрүлүүчү же болбосо тез сиңүүчү жана жай сиңүүчү болуп экиге бөлүнөт. Тез сиңүүчүлөр өз айтып тургандай эле ашказанга барганда тез сиңип кетет. Ал эми жай сиңүүчүлөр ашказанда жай сиңет. Мындай углеводдорду эртең менен жесек, алар кечке чейин сиңирилиши мүмкүн. Ал эми тез сиңирилүүчүлөр тез эле 1-2 сааттын ичинде сиңип кетет. Ошондой эле белгилей кетчү нерсе, ким арыктап жатса, диетада болсо тез сиңирилүүчү углеводдордон баш тартыңыз демекчибиз, жемиштерден башкасынан. Анткени арыктоо учурунда жай сиңирилүүчү углеводдорду колдонсоңуз, арыктап жатканда денеңиздеги ашыкча майлардан дагы тез арыла аласыз. Тез жана жай углеводдор кайсыл азык-түлүктөрдө көп өлчөмдө бар. Жай углеводдор булар гречкада, рис, сулуу, арпа, геркулес же болбосо овсянка жана ушул сыяктуу азыктарда. Ал эми тез сиңирилүүчү углеводдор булар таттуу, жемиштер, картошка, ун азыктары, конфеттер, шекер, бал, алкоголь ушул сыяктуу азыктарда бар. Эми майлар. Майлар өзү айтып тургандай эле, булар майлар, майлуу азык-түлүктөр. Майлар адам организмине керек. Майлар жөнөкөй тил менен айтканда экиге бөлүнөт. Бул жакшы майлар жана начар майлар болуп. Жакшы майлар бул пайдалуу элементтердин денеге бат сиңишине жардам берет. Ошондой эле чачты, тырмактардын бекем болуусуна жана терибиздин абалы жакшы болушуна таасири чоң. Мындай майлар кайсыл азык-түлүктө көп өлчөмдө бар десеңиз, булар алиф майында. Айта кетчү нерсе, алиф майын ысытып куурбай турган кезде, балык майында, авокадо, жаңгактарда, дээрлик бардык жаңгактарда, мейли биздин арстанбаптын жаңгагыбы же жер жаңгакпы, ошондой эле семечкаларда, күн караманын жана ашкабактын. Ал эми достор, адам бир күндө канча грамм май, канча грамм белок, канча грамм углевод жеш керектигин мурунку видеолордо айтып кеткенбиз. Достор, бул видеодо сизге белоктор, майлар жана углеводдор жөнүндө жалпы түшүнүк бердик. Эгерде бул видео сизге пайдалуу болсо, жакындарыңыз менен, досторуңуз менен бөлүшүп коюңуз жана каналга катталып коюңуз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө ден соолукта болуңуз.